Интернет желесинен алынган маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүбүздөн мен Жанара Нарматова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Али Нурматов, Бакиев канкор эмес, кан деле төккөн эмес. Азия Ньюс гезитинен өткөн санда душманды тааныбаган Талгарбеков аттуу макала жарыка чыгыптыр. Биз Талгарбековго тиешебиз жок, бирок Бакиев тууралуу автор туура эмес жазыптыр. Бакиев канкор эмес, кан деле төккөн эмес. Адам баласы адашат. Ал убакта тартип кармоо үчүн Бакиевден да кеткендер. Бирок апрелчилер атайын план түзүшүп төңкөрүш кылышкан. Анан акчаны да Бакиев алып кетти деп жаманатты жазашты. 87 адамдын өлүмүн дагы Бакиевке шылташты. Бул жерде күнөөлөр көп. Ачыгын айтсак, айрымдары күнөөлүү болуп калышы ыктымал. Бүгүн түндүк түштүк болуп бөлүнбөй ынтымакка келишибиз шарт. Акаевди алып келип акташты. Эми Бакиевди да алып келип, күнөөсү жок болсо актап, күнөөсү болсо жазасын тарттыралы. Калыстык тегиз болушу керек. Алыста отуруп алып эле Бакиев канкор деп жамандаган туура эмес. Андан бери 10 жылдан ашык убакыт артта калды. Ким калпычы экени улам даана билинип келатат. Мурунку өкмөттөгүлөрдүн баары байды, бирок мамлекеттин өнүгүшүнө кымындай да салым кошо алышкан жок. Азыркы бийлик туура, жакшы иштерди жүргүзүп жатат. Байып алган байлар түрдүү жолдорду, ойлогон нерселерди таап, буларды кулатуунун айласын издеп жатышат. Ал эми азыркы бийликтин жакшы иштеп жатканы көзгө көрүнүп эле турбайбы? Мурунку бийлик учурунда пенсия канча эле, азыр канча болду? Майып балдардын алган пособиясы мурда 2000 болсо, учурда 8000 көтөрүлдү. Кыскасы өсүш бар. Мамлекеттик кызматта иштегендердин баарынын айлык акысы жогорулады. Демек булар өздөрүн 2 жылда көрсөтө алды, деди коомдук ишмер Али Нурматов. Сооронбай Жээнбеков камала турган убак алыс эмес. Азия Ньюс булагы экс-президенттердин макамы алынса, Сооронбай Жээнбековго кандай жаза көрүлүшү мүмкүн? Же бийликти колго алып койгону распы? Деген соолду таштаган. Анарбек Усупбаев коомдук ишмер мындай деп жооп берди. Досун саткан кишилерди эмнедеш керек? Алмазбек Атамбаев иш жүзүндө Сооронбай Жээнбековду желкесинен кармап отуруп президент кылды да. Анан бийликке келип алып, досун түрмөгө отургузуп, ошончолук кордук көргөздү. Сокенин маселеси көп. Азыркы бийлик эки тизген бир чылбырды колго алганда кандайдыр бир келишимге келсе керек. Сен бийликти бересиң, биз сага тийбейбиз деген таризде. Бирок бул бийлик бир күнү кетип Сооронбай Жээнбековду камай турган убак келет. Аз калды. Чын-чында Сооронбай бизди жыргаттыбы? Атамбаев жасаган иштердин баарын өлтүрдү. Ковидте ВОЗ менен атайын ымалашып туруп, ушу киши ап келди да. Же андай эмеспи? Эми анысы жок эле жашап жатабыз го. Ошон үчүн токтоосуз түрдө камаш керек. Бийликте турган маалындагы жасаган иштерин тыкыр иликтеп, мыйзамдуу түрдө жооп бериши керек. Башка жол жок, деди. Депутат Эмиль Жамгырчиев атасынын оорусуна байланыштуу эмгек өргөөсүнө чыкканы маалым болду. Депутат Эмиль Жамгырчиев атасынын оорусуна байланыштуу эмгек өргөөсүнө чыкты. Бул тууралуу бүгүн 13 декабрда Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жетекчиси Сүйүнбек Өмүрзаков билдирди. Комитеттин төрагасынын айтымында эмгек өргөөсүнө байланыштуу Жамгырчиев жыйынга катыша албайт. 27 ноябрда Эмиль Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбековдун УКМК тарабынан кармалганы маалымдалган. Эльвира Сурабалдиева өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Жамгырчиевдин бошотулганын жазган. Ал эми УКМК маалымат таратып, эл өкүлүнүн дайынсыз болуп жатканын билдирген. Депутат 12 декабрда Орусияда Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата уюштурулган турнирге барды. Болот Темиров эки адамдын документин колдонуп мыйзамсыз паспорт алган. 23 ноябрда журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылып мекенине кайтарылды. Сот аны жасалма документ колдонгондугу жана мыйзамсыз алгандыгы үчүн өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Аны кээ бирлери саясий куугундук деп айтышса, айрымдар сөз эркиндигине басымдуу куугундугу катары баалашууда. Балдарымды кошала кетем. Казакстанда 38 жаштагы киши 3 баласы менен асынган абалда табылган. Казакстандын Магистау облусунда эркек киши 3 баласы менен асынган абалда табылды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда окуя 11 декабрда болгон. Полиция 4 жарандын жансыз денесин тапкан. Алар 38 жаштагы киши жана анын 4 жаштык жана 10 айлык балдарынын жансыз денесин тапкан. Тергөөдө анын жубайына жиберген аудиосу
аныкталган. Анда ал өлөрүн өзү менен кошо балдарын ала кетери жазылган. Полиция окуя үй-бүлөдөгү чыр-чатактан келип чыкканын билдирди. Түгөйлөр ажырашуу алдында болушкан. Экөөнүн тең иштеген жери болгон. Аталган факты адам өлтүрүү беренеси менен катталды. Бишкекте өрт өчүрүүчү унаа менен жеңил унаа кагышып кетти. Бишкектен Абдрахманов жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу 7 каналга окуянын көөсү билдирди. Маалыматка ылайык өрт өчүрүүчү унаа менен жеңил унаа кагышып кеткен. Жол кырсыгына байланыштуу жолдо тыгын пайда болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Кудаларга устукандын ордуна акча тараткан модага айландыбы? Кудаларга устукандын ордуна акча тараткан видео социалдык тармактарга тарады. Видеодон биздин союшубуз бар эле. Аны соя албадык. Бирден ала бериңиздер деп кудаларга акча таратып жатканын көрүүгө болот. Биздин бир союшубуз бар эле, сойбодук. Бирден алып бересиздер, а? Шуга эт алып аласыздар, бир туугандардыкынан. Бирден алып кете бериңиздер. Bazımız ülke kadar dışarı dışarı Sen çıktın mı? Sen çıktın mı sıraya? Boşuna kaldık, bolsa ben kredi alayım dedim hele. Ona şey ettin de var öyle mi? Bizim görüşmek. Alın sizden Katar'dan kalmayın. Alın işte, alın. Бишкектеги түтүндүн үстүндөгү ачык асмандын видеосу. Нуралы Капаров аттуу социалдык тармактын колдонуучусу Бишкектин үстүндөгү түтүндүн видеосу менен бөлүштү. Интернет айдыңынан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эске салсам, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктар каналдын социалдык баракчаларында да жайгаштырылат. Студияда мен Жанара Нарматова болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.